Bugün 8 iyun 2022 yılı Жалал облысuna Bişkek'ten yol tartıp geldim. Erten saat 10'da jana saat 2'de облыс сотта апелляциялык тартипте соттук кароолор башталып, негизинен Абдыкадыр уулу Асылкерим боюнча күбөлүн өтүү үчүн, ал эми экиде барыла турган иш боюнча Жумалиев Бактыбек деген эксперттин туура эмес Чынарбек уулу Жайлабекке жүргүзгөн экспертизасы боюнча жана Чукеева Сайрагүл Калдыбаевна деген аялды 46 жаштагы баатыр эмен вскрытие жасап жатканда денедеги 22 жериндеги сынықты жазбай болгондугу боюнча экспертизаны буламайлап 2 өлүм боюнча жаап жашырып койгондугу жөнүндө кылмыш иши козголуп, Тоғызтуру райондук сотунда каралган. 2021 жылы 21 декабрда кылмыштын мөөнөтү эскирип кеткендигине байланыштуу деп кылмышын токтотуп, бирок аны күнөөлүү деп таап, 2 жабырлануучуга 50 миңден 100 миң сом акча төлөнүп берилсин деген соттун өкүмү чыккан. Биз ал өкүмгө нааразы болуп, Жалал Абад областык сотуна апелляциялык тартипте даттануу бергенбиз. Ошол даттануу өткөндө 25 майда каралган эле. Уламсы эртең саат 2-де, бүрсү күнү саат 2-де болуп, жыйынтыкталмакчы. Кудай буйруса, азыркы карап жаткан соттор акыйкаттуу, адилеттүү калыс өкүм чыгарат деген ниеттемин. Ал эми ак жеринен соттолуп, камакта 1 жыл 7 айдан бери жаткан Асылкерим Абдыкерим уулу боюнча өткөндө Тоғызтуру райондук администрациянын астында митинг болгондо, ошондо апасы чыгып айткан эле, ал тууралуу акимчиликтин ичинде аким кабыл алып, Тоғызтурунун күч органдары катышкан чогулуш болгон. Ошол чогулушта Тоғызтуру районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Талант Сабырканов чындыгында ал бала ак жерден отургандыгын тастыктап, ошол ал күнөөсүз отургандыгын айткан. Ошол боюнча эртең тиешелүү органдарга, Жалал Абад областык прокуратурасына, Жалал Абад областык сотунун төрагасына, Жалал Абад БКМБсынын тиешелүү жетекчилигине кирип, ал баланы мыйзамсыз отургузуп, 1 жыл 7 айдан бери кыйнап жаткандыктары боюнча тиешелүү жетекчилерге арыз даттанууларды тапшырабыз. Кудай буйруса, ак ыйлет бирок сынбайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Күнөөлүү адам 1 жыл 7 ай эмес, 1 саатта отурганга мыйзам жол бербейт. Аны отургузуп койгон адамдар акыры эртеби кечпи жооп беришке туура келет деп эсептеймин. Мен бул боюнча Кыргыз Республикасынын президенти кайрылуу жазгам.